Жер үй Кумтөрдөн кийинки эле орунда турган алтын кеним. Геологиялык баштапкы иликтөөлөргө ылайык атылган жерде 84 тонна алтын, 10 тоннадан ашуун күмүш бар. Азыр кенде 200 киши иштейт. Анын 70%-ын жергиликтүүлөр түзөт. Атылган жер дагы кулачын жайып алтын комбинат пайдаланууга берилди. Комбинаттын иштешине өлкө башчы Садыр Жапаров менен Орусиянын президенти Владимир Путин онлайн режимде жолугуп старт беришти. Разрешаю. Алтын чыгаруучу фабриканын кубаттуулугу жылына 1 миллион тоннадан ашык рудан түзөт. Казылган кендин баары фабрикада кайра иштетилип, Кыргызстандын аймагында тазаланат. Кен иштетүүчү ишкана учурда 900 миллион сом салык төлөп жатат. Фабрика иштесе, бюджетке төлөмдөрдүн көлөмү жылына 4 миллиард сомго чейин жогорулай турганы айтылды. Мы все знаем. Инвестициялык чечимдин кабыл алынышына канча убакыт кеткенин баарыбыз билебиз. Биздин инвесторлорго өлкөнүн экономикасына кошуп жаткан салымдары үчүн ыраазычылык билдиргибиз келет. Алтын альянс кенди иштетүү укугун алгандан бери көп жолду басып өттү. Азыр эми Талас облусунун жалпы эле Кыргызстандын туруктуу өнүгүшү үчүн Орусия тараптын катышуусунда инвестициялык долбоор салтанаттуу түрдө иштей баштады. Россиялык инвесторлордун аткарган иштеринин алкагында салыктык жана салыктык эмес төлөмдөр түрүндө дээрлик 1,5 миллиард сом бюджетке, ошондой эле бюджеттен тышкаркы фондторго которулган. Ал эми комбинат ишке киргенден кийин казынага которулган төлөмдөрдүн көлөмү көбөйөт. Бул инвестиция көлөмү боюнча Кыргыз-Россия кызматташтыгынын тарыхындагы эң ири долбоор болуп калды. Суммасы 600 миллион долларга жетет. Кенден жылына 5 тонна алтын казуу пландалууда. На Таласском горнодобывающем Таластагы кен казган комплекске эң алдыңкы жаратылышка зыяны тийбеген, талаптарга дал келген жабдыктар колдонулат. Бул табиатка залакасын тийгизбестен жылына 5 тоннага чейин алтын казууга шарт түзөт. Жер үйдө кен бар экени 1968 жылы эле изилденген. Бул ишкана жумуш орундарын камсыздаган ресурстук база болот. Комбинатта 1000ден ашык жумуш орunu түзүлөт. Иш-чарага эки өлкөнүн башчыларынан тышкары Орусиялык Альянс тобунун президенти Муса Бажаев жана ВТБ банкынын башкармалыгынын төрагасы Андрей Костин катышты. Уважаемый Владимир Владимирович, Биз бүгүн жөн гана комбинатты пайдаланууга берип жаткан жокпуз. Кыргыз-Россия стратегиялык өнөктөштүктүн жаңы барагын ачуудабыз. Жер үй бул Евразиялык кызматташтык форматында пилоттук долбоор. Мунун ишке ашуусуна Орусиянын, Кыргызстандын, Казакстандын компаниялары катышты. ВТБ банкы стратегиялык өнөктөш болду. Убакыттан пайдаланып ыраазычылык билдирем. Сиздер долбоорго 190 миллион доллар салдыңыздар. Эске салсак, 2015 жылы кен иштетүү укугу аукциондук негизде 100 миллион долларга сатылып, аны иштетүү Россиялык Орус платинасы компаниясына таандык Восток геодобыча ишканасына тийген. Азыр жер үйдө анын карамагында түзүлгөн Алтын альянс ишканасы иштетип келет. Алтын альянс 2035 жылга чейин кен казууга укуктуу. Айпери Самат кызы, Улук Сулайманов, Нью ТВ.